20-га жакын Пентирабад боюнча камалгандар 13-чү январдан тартып саясий протест катарында ашкачылык жарыялады. Мен ошолордун biriyim. Биз мамлекетибиздеги азыркы болуп аткан массалык маалымат каражаттарынын басымына, журналисттерге болгон басымга, эркиндикке жана демократияга болгон басымга каршыбыз. Биздин колубузда эч кандай курал жок, урматтуу сүйлөм. Бизди мамлекеттик төңкөрүш, мамлекеттик бийликти басып алабыз дегенде ошондой күнөө коюп камап атат. Бирок биздин бийлик менен биздин күчүбүз ар кандай. Мы имеем неравные силы. Биздин бийликтин колунда 100 курал болсо, биздин колубузда бир гана куралыбыз бар. Ал биздин сөзүбүз. Сөзүбүздөн башка бүгүнкү түрмөдө отурган оппозициянын, эшикте жүргөн оппозициянын башка эч нерсеси жок. Ошондуктан биз ашкачылык жарыяган 20-га жакын адам Кыргызстанда эркиндик болсун, демократия болсун, Кыргызстанда куугунтук болбосун, биз жакшы мамлекет куралы деп 14 күндөн бери ашкачылык жарыяладык. Бүгүн ошол ашкачылыгыбыз уланабы же токтойбу? Урматтуу соттор, силерге байланыштуу. Себеби мамлекеттеги эркиндиктин, демократиянын маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири ал эгемендүү сот бийлиги болуп эсептелет. Эгерде эгемендүү сот бийлиги боло турган болсо, анда мамлекетте президент, премьер-министр, оппозиция туура эмес кылса, мыйзамсыз иш кылса, аны сот арбитр катарында чечип, адилеттүү чечим кабыл алганга жардам берет. Ал бүгүн силердин колуңардан чече турган силер бийлик болуп эсептелесиз. Ошон үчүн сотту 3-чү бийликтин бутары деп эсептейт. Биз 16 адамдын ашкачылыкты улантабызбы, же болбосо токтотобузбу, ал дагы силердин колуңарда. Бирок мен ушуларды мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу соттор, урматтуу массалык маалымат каражаттары, мен сиздерден суранам. Эркектерди камасаңар дагы Кыргыздын тарыхында 30 жылдагы бир дагы жолу мындай прецедент болгон эмес. 70-теги апаны 3 балалуу эненин үйү бага албай каткан жаш баланы камаган Кыргыздын тарыхында бир дагы бийлик, бир дагы режим, бир дагы сот жасаган эмес. Тилекке каршы бүгүн 70-теги апаларга чейин камап, ошолор мамлекеттик төңкөрүш жасайбыз дегенде түрмөдө кармап отуруп, мен ойлойм биздин бийлик үчүн аябагандай уят жана арсыз көрсөткүч болуп эсептелет. Урматтуу соттор, урматтуу массалык маалымат каражаттары, кимдеги мамлекетте эркиндик үчүн күрөшсө, кимдеги мамлекетте демократия үчүн күрөшө турган болсо, ошол адамдар чыныгы кыргыз мамлекетин курушат. Ошол адамдардын кыйынчылыгы, куугунтугу, түрмөсү, эркиндигинен ажырашы менен мамлекетте адамгерчилик, адилеттүүлүк алдыга жыла баштайт. Анткени биз өзүбүздүн түрмөгө камалуубуз менен, эркиндигибизден ажырашыбыз менен, ачкачылык жарыяп атканыбыз менен, күрөшүп атканыбыз менен, Кыргызстанда жок дегенде кичинекей болсо дагы бир кадам алдыга жылып, эркиндикти, демократияны, адам укугун алдыга жылдырып атабыз. Биз өзүбүздүн ашкачылыгыбыз күрөшүү аркылуу, урматтуу соттор, сиздерден ушуну суранып атабыз. Туура чечим кабыл алгыла, адилеттүү чечим кабыл алгыла. Адилеттүү соту болбогон улут эч убакта улут боло албайт. Адилеттүү соту болбогон мамлекет эч убакта мамлекет боло албайт. Кыргызды соттой турган болсо, ал адилеттүү сот болушу керек. Кыргызды актай турган болсо, ал дагы адилеттүү чечим болушу керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин бийлик, биздин сотторубуз ууруларды, коррупционерлердин бардыгын кой берип, тетирисинче чыныгы кыргыз мамлекетин куруп аткан оппозицияны, жарандык коомду, жаш саясатчыларды, укук коргоочуларды түрмөдө камап отурат. Мен ойлойм, биздин мамлекетте бир чоң ката кетип атат. Урматтуу соттор, менин сөзүмдүн акырында силерден сурананым, мамлекет үчүн адилеттүүлүк деген аябагандай маанилүү. Адилеттүүлүгү болбогон мамлекетте эч убакта жакынчылыкты жеңе албайбыз. Адилеттүүлүгү болбогон мамлекетте эч убакта инвестиция келбейт. Адилеттүүлүгү болбогон мамлекеттин эч убакта келечеги болбойт. Адилеттүүлүгү болбогон мамлекеттин ар бир 5 жыл сайын
революция болуп турат. Анткени эл айласы кеткенде чыдабай көчөгө чыгат. Ошондуктан урматтуу соттор, туура көрсөңөр. Мен кандай чечим кабыл алганын жакшы билем. Мен түрмөдөн коркпойм. Мен бул бийликтен коркпойм. Мен бул бийлик канча жыл түрмөдө кармаса дагы, канча коркутса дагы чыдаганга даяр. Мен алдыма чоң максат койгон адаммын. Мен Кыргызстанды эркин, демократиялык, укуктуу мамлекет кылгым келет. Ошон үчүн бул күрөшкө, бул саясий күрөшкө бир эле эркиндигим эмес, бир эле байлыгым эмес, бир эле үмүтүм эмес, мен өмүрүмдү арнаган кишимин. Ошондуктан баары бир үмүт деген жаман нерсе, жана жакшы нерсе. Сотторубуз адилеттүү чечим кабыл алсаңар, бул биздин мамлекет үчүн, биздин улут үчүн силердин кылган чоң салымыңар болот. Рахмат силерге.